диндеги орду денедеги баш сыяктуу болгон жана ансыз ислам дини мусулман элеске келбеген. Ошону менен биргеликте мусулман адамды жана мусулман эмес адамды айырмалай турган жана сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис мазмунда айткан «Курратул айнайя ас-сала» менин эки көзүмдүн кареги намаз деген. Бүгүнкү сабагыбыз дагы ушул 5 убак намаз туурасында болмокчу. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мындай деген: «Ба'даузу биллахи минаш шайтанир ражим. Вастаину бис-сабри вас-сала». Намаз жана сабыр аркылуу Аллах Тааладан жардам сурагыла деген. Себеби намаз жана сабыр бул Аллах Тааладан жардам суроого эң ортомчу, эң жакшы амалдардын бири. Башыбызга кыйынчылык келген учурда сабыр кылып жана намаз окуп Аллах Тааладан жардам сурай турган болсок, сөзсүз Аллах жардам берет. Жана намаздын дагы фазилеттери туурасында: намаз бул кыямат күнү шапаат, тозок отунан калкан, бейиштин ачкычы жана кабырдагы нур болуп эсептелет. Таразада жакшы амалдар үчүн салмак жана душманга каршы курал. Жана Аллах Тааланын ыраазычылыгына себеп боло турган албетте бул 5 убак намаз. Негизинен 5 убак намазды Аллах пендеге милдет катарында эмес, балким белек катарында берген. Эгерде пенде аны белек катарында кабыл кыла турган болсо, анда күнүгө 5 убак намазды окуу эң эле оңой болот, эң эле жеңил болот. Себеби Аллах Таалам хадиси кудусда мындай деген: «Коссамту салата байни ва байна абди нисфайни». Мени менен пендемдин ортосунда намазды экиге бөлдүм. Нисфуха ли ва нисфуха ли абди. Анын жарымы меники болгон болсо, ал эми жарымы пендем үчүн дейт. Качан пенде намазда туруп Фатиха сүрөсүн окуп баштап «Алхамдулиллахи роббил аламин» деген аятты окуган учурда Аллах Таалам сүйүнгөн окуалда «Хамидани абди», менин пендем мени мактап жатат деп асмандагыларга жар салат. Качан экинчи аятын окуп «Ар-Рахманир Рахим», ал өтө мээримдүү, райымдуу зат деген аятты окуган учурда Аллах Таалам кайрадан асмандагы жашоочуларга кайрылып айтат: «Асна алайя абди», менин пендем мени аруулап жатат деп. Ал эми качан пенде «Малики яумиддин», кыямат күндүн падышасы деп ошол аятты окуган учурда Аллах Таалам айтат: «Маджадани абди», менин пендем мени мактап, аруулап, таңтап жатат деп асмандагыларга кайрадан жар салат. Ал эми качан пенде «Ияка набуду ва ияка настаин», сага гана сыйынып, сенден гана жардам сурайбыз деген учурда Аллах Таала асмандагыларга жар салып кайрадан айтат: «Хадихи байни ва байна абди», бул пендем айтып жаткандыгы мени менен пендемдин ортосунда болгон сыр. Ал эми азыр пендем эмнени сурай турган болсо, мен пендеме ошол нерсени берем деген учурда пенде кайрадан Фатиха сүрөсүнүн аяттарын улантып айтат: «Ихдинас сиратал мустаким», өзүң бизди туура жолго салгын ey Алла. Аллах Таалам айтат: менин пендем эмнени сурай турган болсо, эмнени жүрөгүнөн эңсеп жаткан болсо, мен ал пендеге сураган нерсесин сөзсүз беремин деп Аллах Таалам асмандагыларга жар салат. Ошондуктан пенде намазда турган учурда Аллах Тааладан жалынып, жалбарып суроосу керек. Жана Заид бин Халид аль-Жухани радыйаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат: «Ман салла саждатайни ла ясхуа фихима ғафараллаху лаху ма тақаддама мин замбихи». Кайсыл бир адам эки саждалуу намазды толук кылып окуй турган болсо, эч нерсесин унутпай, анда Аллах Таала анын өткөнкү күнөөлөрүнүн бардыгын кечирет деген. Албетте, чоң күнөөлөр үчүн тобо шарт. Ал эми кичинекей күнөөлөрдү Аллах ушул сыяктуу жакшы амалдар менен кечире берет. Диндеги чоң алымдарыбыздын бири Маулана Инамул Хасан рахматуллаху алейхиден бир адам келип: «Биз 5 убак намаз окуп жатабыз. Ошол 5 убак намазды окуп жаткандан негизги максат эмне?» деп суроо берет. Ошондо динде жашай турган жөндөмдүүлүктү пайда кылуу деп жооп берген. Ошол себептен 5 маал намазды карасаңыз, 5 башка убакытта бардыгы пенденин нафсине эң каршы болгон убактар. Алардын биринчиси багымдат намазы, таңдын эң алгачкы убактысында окулат. Эң нафсиге каршы болгон убакыт. Негизинен уйкунун дагы эң таттуу убактысы ошол убакытта. Бирок ошолорго карабастан ким 5 убак намазга окуй турган болсо, экинчи намазды карап көрө турган болсок, бул бешим намазы. Бул дагы күн ысып, баягы адамдын ичиндеги нафси каалабай турган убакытта. Ал эми асыр намазын карап көрө турган болсок, күн салкындап, иштердин бардыгын алдыга жылдырып алалы деген убакытта. Ал эми шам намазын карап көрө турган болсок, жумуштун бардыгын токтотуп, жин алып аткан учур болот. Бирок ошол убакта да карабастан ким шам намазын окуй турган болсо, жана эң акыркы куптан намазы, адам баласы күнүн кечки иштеп, же кайсы бир жумуштарда жүрүп, чарчап эс алайын деп аткан убакта куптан намазын окуш керек.
Бирок ошолордун баардыгына карабастан кайсыл бир адамдар 5 убакыт намазын туруктуулук менен өз убактысына кечиктирбей окуй турган болсо, анда Аллах Таала ал пенделерге динде жашай турган жөндөмдүүлүк пайда кылат. Динде эмне гана өкүм болбосун, ошол өкүмдөрдүн баарын аткаруу ал адам үчүн жеңил гана сезилет. Ошондуктан баардыгыбыз 5 убакыт намазды ар дайым окууга ниет кылалы. Сахаба радыйаллаху анхумдар ушул 5 убакыт намазга өтө көңүл бурат эле жана ошол намазга кирген учурда баардык нерсесин унутаар болчу. Күндөрдүн биринде Али радыйаллаху анху сапарга чыгып, ошол бутуна жаанын жебеси сайылат. Ошондо Али радыйаллаху анхунун жанында жүргөн сахабалар ошол бутундагы жебени сууруп алыш үчүн аракет кылышат. Бирок Али радыйаллаху анху да оор болот. Анан сахаба радыйаллаху анхумдар дагы чыгара албай коюшкан эле. Анан өз ара кеңешишет. Али радыйаллаху анху качан намазга турган учурда биз жаанын жебесин сууруп алалы. Себеби ал намазга турган убакытта намаздан тышкары жерде эмне болуп жаткандыгын сезбейт. Ошондуктан ошол намаз окуп жаткан учурда биз жаанын жебесин сууруп алабыз деп бир чечимге келишет. Анан Али радыйаллаху анху намазда туруп кулак кагып намаз окуп баштаганда сахаба радыйаллаху анхумдар барып бутундагы жебени сууруп алат. Али радыйаллаху анху кушу кузу менен, коркуу, жалборуу менен намаз окуп, эки жака салам берип, намазды бүтүрүп дуа кылып, артын караса бир канча сахабалар чогулуп калган эле. Анан ошол сахабаларга карап, менин бутумда сайылып калган жебени сууруп алыш үчүн келдиңерби дегенде, сахабалар ошол жерден Али, биз аны сен намаз баштаганда эле сууруп алганбыз деп жооп берген. Эми бияка көңүл буруп карап көрө турган болсок, Али радыйаллаху анху намазга турганда бутуна сайылып турган жебени сууругандыгын сезбей калган. Неге? Аллах Таалага коркуп жалборуу окуу менен. Себеби качан Али радыйаллаху анхуга намаздын убактысы келгенде денеси калтырап титирер эле. Ошондо кимдир бирөө Али радыйаллаху анхудан сурайт: "Эмне себептен сиз намаздын убактысы кирген убакта ушундай акыбалга каласыз?" деп суроо бергенде, асмандар дагы жана жерлер дагы көтөрө албаган аманатты көтөрө турган убакыт келди. Билбейм, мен аны толук аткара аламбы, же болбосо аткара албаймынбы деп жооп берген. Ошондуктан Али радыйаллаху анху ошол 5 убакыт намазга да өтө көңүл бурчу. Жада калса сахаба радыйаллаху анхумдар эмне муктаждыгы болгон болсо, ошол муктаждыгынын баардыгын ушул намаз аркылуу бүтүрүп алат эле. Күндөрдүн биринде Анас радыйаллаху анху өзүнүн жерине кургакчылык болуп, Аллах Тааладан жалынып, жалбарып, жамгыр суроону ниет кылат дагы кызматчысына айтат: "Мага даратка суу камдап бергиниң" деп. Кызматчысы даратына суу камдап бергенде, жакшылап дарат алып, анан намаз окуш үчүн өзүнүн бөлмөсүнө кирип кетет. Бөлмөсүнөн жакшылап хушу-хузу менен намаз окуп, дуа кылып, андан соң кызматчысынан сурайт: "Жамгыр келе жатабы" деп. Кызматчысы: "Жок, эч кандай жамгыр көрүнбөйт" деп жооп берет. Анас радыйаллаху анху кайрадан намазга туруп, ошентип 2-3 ирет кайталанат. Ошентип Анас радыйаллаху анху 4-үнчү жолу чыгып суроо бергенде, кызматчысы айтат: "Тетиги алыстан чымчыктын канатынчалык бир булутту көрдүм, ошол келе жатат" деп. Анан ал жакындап калганда өтө чоң булутка айланган эле. Анан Анас радыйаллаху анху айтат: "Анан атты минип, жамгыр кайсыл жерден кайсыл жерге чейин жаап жатат, ошону билип келчи" деп жөнөтөт. Анан кызматчысы атын минген акыбалда барып, жамгыр кайсыл жерден кайсыл жерге чейин жаап жаткандыгын билип, Анас радыйаллаху анхуга келип кабар берет: "Биздин жерибизден башка эч бир жерге жамгыр түшпөптүр" деп жооп берет. Ошондо Анас радыйаллаху анху: "Мына дал ушундай болуш керек эле" деп айтат. Ошондуктан эгер биз дагы намазга көңүл бура турган болсок, Аллах дүйнөлүк эмне муктаждыгыбыз болбосун, ошол муктаждыгыбыздын баардыгын чечип берет. Аллах Таала баардыгыбызды муктаждыгыбыздын баарын Аллах Тааладан сурап, ошо менен биргеликте 5 убакыт намазга бекем кылууга мүмкүнчүлүк берсин.